Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жүргөн жарандарыбыздын шайлоо укуктары боюнча айта турган болсок, анда алар Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн, консулдук мекемелеринин жана мамлекеттик органдарынын өкүлчүлүктөрүнүн аймагында добуш бере алышат. Тактап айтсак, консулдук каттоодо турган, биометрикалык каттоодон өткөн, активдүү шайлоо укугуна ээ, Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жүргөн баардык жарандар добуш берүү укугуна ээ. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жүргөн жарандарыбыз үчүн шайлоо мыйзамдарында жакшыртылган шарттар түзүлгөнү боюнча белгилей кетсек, биринчиден шайлоо мыйзамдарынын акыркы редакцияларына ылайык консулдук каттоодо турбаган, бирок биометрикалык каттоодон өткөн мигранттарыбыз форма 2 арызын толтуруу аркылуу шайлоого катыша алат. Мындайча айтканда, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемеси шайлоочунун шайлоо дареги боюнча добуш берүүнү каалагандыгы тууралуу арызы келип түшкөн учурдан тартып, шайлоочуну акысыз негизде убактылуу консулдук каттоодо турган адам катары каттайт. Натыйжада аталган жарандын шайлоо дареги өзгөртүлүп, ниеттенген дарек боюнча шайлоого катышуу укугун алат. Ал эми экинчиден, эгерде Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары бир аймакта жүргөн жарандардын саны мыйзамда белгиленген шайлоочулардын санынан ашса, анда тышкы маселелерди тейлеген органдын сунушу боюнча бир жайда 2 же андан ашык шайлоо участкалары түзүлүшү мүмкүн. Демек, Кыргыз Республикасынын чектеринен тышкары жүргөн жарандарыбыз канчалык көп биометрикалык каттоодон өтүп, консулдук каттоого турса, анда шайлоочулардын көбөйүшүнө жараша шайлоо участкаларынын саны дагы көбөйөт дегенди билдирет. Ошондуктан, урматтуу мекендештер, консулдук каттоого туруңуздар, биометрикалык каттоодон өтүңүздөр, шайлоого активдүү катышыңыздар. Ал эми ачылган шайлоо участкалары кайсы жерде жайгашкандыгы тууралуу маалыматты Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтынан жана дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн сайтынан алууга болот.